Ассаламу алейкум достар, кутман күн. Көрүп турган 20 гектар тегилген гиласбак. Мына ушул гиласбакты тамчылатып суугаруу менен суугарылат. Тамчылатып суугаруу үчүн коюлган 60 тонналык контейнер. Контейнер түбүн жогору каратып коюлган. Üstü астына коюлган, полу жогору карай коюлган. Мына турган полу. Контейнердин жанына шүвелдер менен мына ушундай бекиткичтер коюлган. Анткени 60 тонна суу бул контейнерди жара берет. Контейнерге келген шланг 110 мм шланга. Мына ушул суу ушул бакка тамчылатып суугарууга жетет. Суу мотор менен эмес, бул жерде мына жогорудан самоход өз жолу менен келет. Могу түшүп аткан жер бул фильтр. Атайын жасалма фильтр коюлган. Чоң фильтрлерде бул жерде мусор көтөргөн үчүн чөп толуп калат. Ошондуктан мына ушундай жасалма фильтр коюлган. Бул контейнердин үстүнө коюлган көк бачок. Бул көчөттөргө азыктандыруу ушул жерден берилет. Ушул жерге салынып суу келип берилет. Андан кийин ушул бакка тамчылатып суугаруу аркылуу берилет. Бак 4 кварталга бөлүнгөн. Ар бир кварталга 60 шланг менен барат. Тонналык контейнер азыр суу толтурулуп атат. Суу бул жерде фильтрленип, андан кийин бакка барат. Бакка баруучу негизги трасса. Мына достор, 12 метрлик контейнер, 60 тонна суу батат. Суу тээп кетпеш үчүн ар бир 80 сантиметр жерден мына ушундай кабыргалар берилген. Баш аяк сваркаланып чыккан мынакей. Ошондой эле ар бир 80 сантиметрдин ортосунан 32 мм арматура менен бекитип койгон. Ошентсе да азыр көрсөтөйүн жанына. Мына сиздерге көрүнүп турат. Көрүнөт болуш керек, мына чанайып кеткен. Баары бир суу бираз тепкен. Азыр бул контейнерди көрсөтөйүн. Мына ушундай кабырга коюлбай ортосунан тартылганы үчүн бул контейнер иштен чыккан, брак болуп калган контейнер. Ортосунан тээп кеткен. Андан кийин гана бул контейнер коюлган. Контейнер жерден 80 сантиметр бийиктикке көтөрүлгөн. Мына достор, эгер суу запаска камдай турган болсоңуздар, контейнерди ушундай жол менен же болбосо башка жол менен катуураак бекемдеп коюуга болот. Себеби 60 тонна суу сөзсүз тээп кетет. Бекемдеш керек. Мына ошол бакка тигилген гилас көчөттөр. Гиластын аралыгы, гиластын катары 3 метрден эгилген. Ортодогу жол катар
жолго ташталганы 6 метр. 6-га 3 тигилген гилас. Подвою кара гилас. Формасы KGB формасына салынып аткан көчөттөр. Орто KGB штамп аралык 50-60 сантиметрден коюлган. Бул көчөт июнь айында биринчи бутоосу жүргүзүлгөн. Мына бул көрүнүп турган камчы бутактар, булар июндан кесилгенден кийинки чыккан камчы бутактар. Мына кесилген жер көрүнүп турат сиздерге. 10, 15, 24 бүчүр коюлуп кесилген. 15 сантиметрден кесилет. Азыр бул жерде 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15 бутагы бар экен. Бул камчы бутакты 30-га чейин көбөйтүп алса болот. 30-га чейин тамыр багалат. Андан дагы көптү багалышы мүмкүн. Ошон үчүн өтө күчтүү өскөн тез өсүүчү көчөттөр KGB-га жарабайт. Жараса дагы өтө кыйынчылыкты жаратат. Себеби мына ошо камчы бутактардан тез өсүүчү жүздү дагы багалат. Өтө тез өскөн үчүн мына ушундай көп бутак чыгара берет. Анда бугуп калуу, көлөкө түшүү сыяктуу ошондой проблемалар кезигет. Ошон үчүн жарабайт. Негизинен KGB-га спор сорттор жарайт. Биздин бул бакта Кордия жана Регина деген сорттор дагы бар. Каринаны кошуп бүгүн уладык. Желтый драган, Валовый экинчи. Мына ошондой гиластар бар. Алар Фогель системасында болот. Ыспур эмес сорт болгонуга байланыштуу алар KGB формасына жарабайт. Себеби аларда камчы бутактар өсүп чыкпайт. 2 күндөн бери мынакей Карина, Регина сортторуну кошуп уладык. Карина негизинен универсалдуу чаңдаштыргыч боло алат көчөттөргө. Бул жер тамчылатып суугаруу системасы аркылуу суугарылат. Ар бир катардын астында шланг бар. Ар бир көчөттүн астына 2-ден 3-төн тамчылаткыч орнотулган. Мына тамчылаткыч. Азыр суу жок. Саатына 5 литрден агыза турган тамчылаткыч. Мына достор, бул көчөт июнь айда кесилгенден кийин кайра дагы 60 сантиметрге чейин өсүп кеткен. Азыр ушуну кысып көрөлү. Мынакей кайрадан 15 сантиметр коюп алып койдук. Буюрса бул бутак бышкандан кийинки жылдан аракет кыла баштайт. Эгер тамыры күчтүү болсо, быйыл дагы аракет кылышы мүмкүн. Бирок күзгө чейин бышпай калса, анда кийинки жылга эчтеке эмес, кайра кесип салсаң болот. Ал проблемасы жок. Достор, гилас бакпы же негизи бакты сөзсүз түрдө 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү 5 жылга чейин сөзсүз түрдө формасын бериш керек. Катуу бутоого алып келсе дагы болот. Максатка жараша буталат. Мына достор, бул көчөт быйыл тигилген көчөт. Азыр көрдүңүздөр, 1 лидердей болуп, астында мына 2 бутак өсүп келатат. Эгер муну тек кое турган болсоңуздар, анда жазда муну кайра ушул жерден 60-80 сантиметрден кайра кесишке туура келет. Андан көрө азыр эле кесип коюш керек муну. Көрдүңүздөр, кетти. Эми бул жердеги уктап аткан бүчүрлөр, мына уктап аткан бүчүрлөр.
ойгона баштайт. Буларды алып салабыз. Мына достар, алып салдык. Июнда буталган көчөттөрдүн көпчүлүк бөлүгүндө чыгарган эмес. Бул буюрса кийинки жылга чыгарат. Азыраак бөлүгү мына күнгөй тарабындагылар өсө баштаган. Мынакей. Булар быша элек жумшак бутактар. Астындагы кызарып көрүнүп турат. Уже бышкан бутактар. Булар уже бышкан. Мындай эми гана өсүп келатат. Эгер ушул бутактар күчтүү болсо, азык жетиштүү болсо, бул жерден экөө чыгыш керек эле. Бирок экөө эмес, бирөө эле чыга баштаган. Экөө чыкса жакшы болмок. Мына достор, көчөттү мынакей канчалык бийик кессе, ошончолук бутакты аз чыгарат. Мына бир эле бутак чыгарган. Эгер ушунун учун алганда, мына астынан алып койгондо, мына астырактан алганда, бул жерден экөө чыгат. Канчалык көчөттү катуу бутаса, ошончолук күчтүү өсүүгө алып келет. Канчалык көчөттү аз бутасаң, анда көчөт тезирээк мөмөгө отурат. Мына достор, бул көчөттү кайра азыр бутайбыз. Мына достор. Бүгүнкүгө иш бүттү. Ошондуктан азыр бактан чыгып кетип атып, ар бир теманын үстүнөн бирден чапчып айтып атам. Сугаруу жөнүндө, подвой жөнүндө жана бутоо жөнүндө. Буюрса бул темаларга дагы кайрылабыз. Жогоруда KGB жөнүндө же башка көчөт бутоо жөнүндө дагы бир аз маалыматтарды мурдараак тартып койгом. Ошолордон көрсөңүздөр болот. Алдыбыздагы турган көчөттү азыр бутап көрөлү. Бул көчөт июнь айында сиздерге көрүнүп турат, мынакей. Мына жерден кесилген. Азыр көрүңүздөр 60 сантиметрге жетип кайрадан өсүп калган. Эгер муну тек кое турган болсок, анда күчтүн бардыгы мына ушул зона менен жогору жыла берет. Бул да өсүүнүн үстүндө болот. Эгерде мына жерден кесип кое турган болсок, анда энергия келип мына ушул жерде токтойт. Бул бутактын күчтөнүшүнө, жооноюшуна алып келет. Ошондуктан кийинки жылды күтпөстөн көчөттү күчтөндүрүүгө болот. Көчөттүн үстү канча болсо, көчөттүн астындагы тамыры ошого ылайык. Ошондой күчкө ээ. Ошон үчүн балансты сөзсүз башкарыш керек. Эгер көчөттү өстүрүш керек болсо, анда балансты бузуш керек дагы, катуу буташ керек. Азыр достор, ушул көчөттү бутайбыз. Өзүм тартып, өзүм бутап атам. Жакшы кеспеди. Мына достор, уровень бирдей болуп калды. Бирдей уровеньде болуп калды. Биздин YouTube каналга катталып, лайк басканды унутпаңыз.